Мен эфирди баштай берейин, анан кийин ким көрө турган болсо ошону көрүп алат. Азыр бүт жерде мына Facebook'tu кайсы жерде ачпаган, урматтуу Facebook колдонуучулар, баарыңар жакшысыңарбы? Азыр Facebook'tu ачып көрбөгөнүң, кайсы Instagram'ды ачасыңбы, Facebook'tu ачасың, TikTok'tu ачасың эле бүт эле жерден тетиги президенттин күйөө аласы, президенттин күйөө аласы деп. Мен бир нерсеге таң калам да, ошол жактан деген эми кыздар айтса бир жөн да. Тети эркектер олтуруп алып, эркектер айтып атасыңар. Эркектер айтып атасыңар. Мына лязат. Эмне эле аны кошуп атасыңар? Силерде деле кыздарыңар бар да, Кудай өрбөдү. Эркек болбой эле катын болуп калдыңар го баарыңардан. Ошол жакта жатып алып эле, сындап эле жатасыңар. Ошол жерде президенттин күйөө аласы деп. Президенттин күйөө аласы болсо, президент алып туруп эле акырын бүтүрүп коймок бул ишти, керек болсочу. Бирок аны бүтүрмөк тургай, наоборот, камагыла деп туруп, ошол жерде күнөөсү болсо, кылмышы болсо камагыла деген эмне? Ким болбосун деп айткан эмне? Туура эмеспи? Силер азыр могу жерде жатып алып эле Facebook'та бүт баарыңар эле уруп атасыңар. Президенттин күйөө аласы, ал күйөө ала боло элек болчу да. Ал только бир гана ошоно кадам жасаган. Ошону эле туруп алып эле президент деп эле. Мындай негизи тети кызды да ойлосоңор болот, тети кичинекей кызды ойлосоңор болот. Ал байкуш кыз деле кичинекей кыз, балким адашып калгандыр, балкимдир бир какой-то бир өзүнүн эмеси бардыр. Эми ошону эле кечке айтып эле чыктыңар. Силердин эле балдарыңар бар, силердин эле кыздарыңар бар да, Кудай урбадыбы? Кудайым сактасын мындай эмеге түшүп калганды. Жок, ошону туруп алып эле эркектер катындардан бешбетер жамандадыңар го. Мына мен өзүм булактарыман билем. Ким болбосун деп туруп, мен туугандарым болобу, кимиси болбосун деп туруп, камагыла деп туруп, күнөөсү болсо камагыла деп атат. Ошону жасап атат. Мына да баягы ошол жерде тигине Жапаровдун иниси камалбай чыгып кетти. Тигине олтурат түрмөдө. Ошолордун баарын эле алып туруп эле, жөн эле билбей туруп эле кечке эле келжиреп жазат. Мен бул президентке кошомат кылып аткан жерим жок. Мен муну тети кызды жалко болуп атат. Кичинекей кыз байкуш, ошонун психикасына эмне деп жазып атасыңар? Эми биягында кичине өзүңөрдүн да балдарыңардын бардыгын ойлоп койгула да. Жөн эле олтуруп алып эле, тим эле ошонун баары эле Facebook'тун баары эле эме болуп кетти да кичине. Мына азыр наркотик боюнча Садыр Нуркожо туура кылды. Азыр деген наркотик боюнча мондай иштер жүрүп аткансың, жүрсүн, кимиси болбосун, кимдин кылмыш курамы болсо камасын, туура кылат. Анан кийин туруп алып эле ошол кичинекей кызды эле байкушту кечке эле ошол кичинекей кызды эле жазып эле олтурасыңар. Болдугулачы ошол кичинекей кызга тийбей. Ошол өзүңөрдүн эле кыздарыңар бар, өзүңөрдүн карындаштарыңар бар. Тим эле эркектер катын болуп кеттиңер го. Эркек болбой эле катын болуп кеттиңер. Ошол жазып атсаңар, бар туруп юбка кийип алгылачы. Стринг кийип алгылачы андан көрө. Ошону эле кечке жазып эле калдыңар. Мындай бул деген планирован операция болуптур. Тет жерде көптөн бери уже мындай кароодо жүрүптүр. Ошонун негизинде ошо Сапарбековди мындай кармашыптыр. Эми ошону баары болуп атса деген, эми ошондо обязательно ошону деген ошо кызды айттып эле кечке президентти айттып эле, кызды айттып эле байкушту. Эми ал кичинекей кыздын да эмесин ойлоп койбойсуңарбы, кийинки тагдырында. Ал деле кичинекей бирөөнүн кызы, ал деле кичинекей кыз. Силерде деле андай кыздарыңар бар. Ошону кечке эле жазып эле боктоп атасыңар да шылап атасыңар. Негизи эркектик эме деген жоголду. Жарымы терпило болуп калды. Жарымы ушундай бок төгүчтөр болуп калдыңар да. Эркек эмей эле бок төгүчсүңөр силер. Уят деген болуш керек да. Өзүңөрдүн эле кыздарыңар бар. Кичине өзүңөрдүн да мында кыздарыңарды ойлоп жүрбөйсүңөр кичине. Кечке эле ошону бул президенттин күйөө аласы. Күйөө ала боло элек да, билесиңер балекеттей. Никеси кыйылган эмес. Эми ошону эле туруп алып эле байкуш кызды такыр эле чукулап бүттүңөр. Ушуну мен эфирди көп эметпей эле коем, бирок бул туура эмес. Ар бирөөбүздө балдарыбыз бар, кыздарыбыз бар.
ар бир өзүнүн башыбызда кыздар болду кылачы ошону эле жөн эле кечке